Akburan boyundabız. Köpürөнүн жанындабыз. Бул жак филармония. Мурунку Finka Bank. Акбура. Бул жакта эч кандай өзгөрүү көрүнбөйт бул жакта дагы, бирок тазалык министрлигине аябай ыраазычылык. Өтө таза, өтө жакшы карашыптыр. Бул жерге келсек дагы элдер өзүнүн ишин как обычно жүргүзүп жатат. Бирок мынага окшогон навес деп коебузбу, же чердак деп коебузбу, бир күн ушу кулап адамдардын башына түшүп кетпейби экен? Буга ким канчалык кепилдик бере алат? Уже заңдап түшүү коркунучунда турат. Жол тар, тротуар. Контейнерде бул жакты дагы негизи көчүрүлөт деп жатат. Жол ар дайымкыдай пробканын башында турат. Биздин кыргыз элге бул жерде жолдун күнөөсү жок. Элдин көпчүлүк пайызынын пейили өлүп калган, ошондуктан пробка көп жаралат бизде. Анткени мынау запрещенный знак бар бул жердечи. Остановка запрещен деген. Бирок машиналерди коюп коет ушул жерге. Каалагандай коюп кое берет. Бул жерде 3 полоса болсо, ошонун 2 тилкеси гана иштейт. Ана мынантип пробка пайда болот, эл тура берет ушул жерде пробканын актында. Мына дагы бир рет ушуну көрсөңүздөр, башына дээр ушундай парковка кылып койгон. Ушуларды мисалы гай алдыртса, бул жерде бир дагы пробка болбойт. Бирок негедир бул жерде гай келбейт дагы, гай көрүнбөйт. Жана алдырбайт, же алдыра албайбы? Мына Зайнап Илинованын круговойуна дээри машина токтогон 2 бетке. 70 миллион Япония элинин Токио шаарын карасаң, жол будан да кичине, бирок мындай пробка жок да. Аларда эмесе Toyota, Lexus өтө брендовый машиналар чыгат. Машина өтө көп. Бирин-бирин сыйлайт, бирин-бирин өткөзөт. Ошондуктан аларда пробка деген түшүнүк дагы жок. Биз 1,5 миллион элбиз, Ош шаары. 1,5 миллионго дагы жете элек. Бирок биздин жашообуз 100 миллион, 150 миллиондой жашайбыз да. Жол бар, жол кеңири, бирок пейлибиз тар да биздин. Бүгүн эл аз. Биринчи күн болгондуктан эртеги экинчи күндөн жана үчүнчү күндөн тартып бул жерде эл өтө көп болот, жана жолдо басыш да кыйын болуп калат. Бул жерде ишканалар дагы ишке түшө элек.
Мындай бардак изим өтө көп. Ош чынында аябай бардак изимдердин атасы болуп калыптыр. Пакистан, Бангладеш болуп бир эле урматтуу мэрибиз бул нерсеге успет этпейт. Ошондуктан айткан иштерин колундагы адамдар аткарып жатабы жана аткарып жатпайбы, ошолордун артынан биз көзөмөлдөп урматтуу мэрибизге кичине болсо дагы жардам берели. Өтө тар. Тротуарлар өтө тар болуп, мындай тыйкан базарлар болуп кетет бул жерде. Бул байкелерибиздин магазин өзү могу жерден, бирок мына жака чыгып кеткен булар. Барды ошо көрүнүш. Мына жерге дейин магазин, бирок тротуарга чыгып соода кылмай бул жерде адат. Чайхананын алдыда ушул көрүнүш. Абийген аракта көчөгө чыгып соода кылат. Жана көчөнү ээлеп алган. Эмесе бул жерлерде эле кеңири мына окшогон жер. Жок дегенде ушунча кылып жолду кеңейтип койсо, анан буларды алса, андай жерде кысылып, кумурскага окшоп сүзүшпөйчү. Эркин кеңири баса албайсың, адам менен сүзүшөсүң сөзсүз. Бул жерде ушундай көрүнүш. Магазини бул жакта. Бирок соодасы 4 метр, 5 метр бул жакта соода кылышат. Тротуардын үстүндө соода. Бул жерде ушундай көрүнүш. Магазин ичкерде. Magazinler içeride, sodalar aldılar. Бұл жерде ilgari köprü бар болчу, билгениңиздерде, мына жерде чоң köprü бар болчу, базарга өтө турган. Ошо көпүрөнү алгандан кийин бул жерде пробка кыйла азайып калгандай. Ах, бира. Мусорду карагылачы. Кандай элбиз, мусор. Канчалаган шаарларда, канчалаган мамлекеттерде бул сууга жетпей, бир тамчы сууга зар. Биздин элдин кылганы сууга болгон мамилеси ушул. Суунун тунуктугу жана бардактыгы. Бул көпүрөнү бузду. Бирок куруу деген план иш учурда көрүнбөйт таптакыр. Таптакыр эчтекеси көрүнбөйт. Суу талашып, канча мамлекеттер бири менен согушуп, бомбалап
Birin kırıp жатышат. Bizde bирок suga болгон урмат, сый өтө 0%. Бул жакта деле ушул көрүнүш, жолго чыгып алышкан. Базарлар дээлеп, дыйкан базар, алып сатар базарлар. Антип машиналарды коюп алышкан. Көзөмөлдөгөн бул жерде ГАИ, милициялар жок, көрүнбөйт. Мына жакта жүрүшөт милициялар. Жолго чыгып алышка мыйзамсыз толук.